haftanın Cuma gündürü Batken telekanalında geçki saat 8:30'da geçki Batken teleko'rsatuvusун көрүңүздөр. Кутмандуу кошо кечиңиздер менен ардактуу айымдар жана мырзалар, урматтуу биздин сүйүктүү көрөрмандар. Жалпыңыздарга кутман кеч каалап, Баткен телеканалында кечки Баткен көрсөтүүсү баштады. Ассаламу алейкум барыңыздарга. Жалпыңыздарды биз менен бирге болууга чакырабыз, ардактуу замандаштар. Мана бүгүн болсо 11 декабрь күнгө жума күнү. Ыйык жума күнүндө күндөрдүн султанында сиздер менен дагы бир рет түз эфирден амандашып жатканыма чексиз кубанычтамын. Аты жөнүм Расул Акматов, ардактуу замандаштар. Экранга жакын олтуруңуздар. Эгерде бизди чыдамсыздык менен күтүп жаткан көрүүчүлөрүбүз бар болсо, анда дагы бир рет баарыңыздарга ысык салам айтабыз. Башка каналдарга которбойбуз, ардактуу замандаштар. Биз менен бирге болуңуздар, анткени кызыктын баары алдыда. Бүгүн адаттагы деле биз студиябызга дагы мейманыбызды чакырганбыз. Атайын биздин бир сөзүбүздү четке какпастан, жолдун алыстыгына карабастан дагы бүгүн студиябызга келип берген коногубуз бар. Анда ким деп турган болсоңуздар, атайын Сүлүктүү шаарынан келип отурган ырчы эжекебиз Надира Бегим Исабекова бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатчылык. Хош келдиңиз биздин студиябызга. Үйүзгө жакшылыктар келсин, биз келдик, ырлар келсин, чуурашып, тойлор келсин. Алдыда жаңы жыл майрамдар келип атат. Бардык кыргыз элибизге, журтубузга, Баткен жерине өзгөчө береке келсин. Айтканыңыз келсин. Кандай келип алдыңыздар? Кудайга шүгүр. Жол сонун. Жакшы. Ушул жолдон сонун болуп, унаа менен келип, Баткендагы бир топ убакыт болуптур келгенибизге. Карантин болуп калды арада. Ошондуктан аябай сүйүнүп, кубанып келдим чындыгында. Көптөн бери эфирге да чыга элек. Ооба, эфирге. Жакшылыктарды да көрүшө элек. Кечки маанайлар кандай? Кечки маанай абдан сонун. Баткенге келгенде эле мына өзүнчө шаар болуп, өзгөрүп, быйыл дагы кошумча мына администрациянын корпусу тушта турат. Аябай жакшы мындай кечки бир жарыктандыруулар менен камсыз болуп тур. Биздин артыбызда кетип атат ушул жер. Ооба, сонун. Биздин демирчилердин дагы. Жакшы. Анда ардактуу телекөрүүчүлөр, мынакей бүгүн буюрса эжекебиздин маанайлары жакшы, биздин маанай жакшы. Эгерде сиздин да маанайыңыз жакшы болгон болсо, анда буюрса бул күн сиз үчүн ийгиликтүү күндөрдүн бири болсун дейли. Албетте, ардактуу замандаштар, ар бир үйдө жылмай болсун, жана ошондой эле аңалаган арстен үнү жаңырсын, эч жамандык көрбөңүздөр. Албетте, биз сиздердин үйүңүздө, жан дүйнөңүздөргө позитив тартуулайбыз. Мына өзүңүздөр билип жаткандай эле, баягы кыштын күнүндө үшүп аткан инсандарга биз жылуулук тартылап, азыр чуу дегенде эле эжекебиз мынакей өзү жалгыз келген жок. Комуздарды ала келди. Азыр бир комуздун коштоосунда бисмилла деп бир жагымдуу музыкалык чыгармадан баштайлы. Кандай дейсиз? Макул, эми жалпы азыр бизди көрүп жаткан Сүлүктүү, Лейлик, Кадамжай деги эле жалпы эле ушул биздин Баткен областтан сырткары биздин кошуналаш Тажикстан Республикасы, Өзбекстан Республикасы жана ошондой эле биздин анча-мунча кошуналаш областтарды мынакей көрүп жаткан биздин көрөрмандар бар болсо, эгерде сиз кайсыл жактан көрүп аткан болсоңуз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазып коюңуз. Экранын астында азыр биздин WhatsApp номерлер жазылып турат. 223 03 03 66 телефон номерине жакшы бир өзүңүздүн кайсыл жактан көрүп жатканыңызды да жазып койсоңуз бизге кызык болсо керек менимче. Ооба, албетте. Барыңыздар, бүгүнкү кечте биз менен болуңуздар, колдон келишинче жакшы чыгармаларды аткарып берейик. Мына Расулга дагы мен алдын ала мына ырды баштап атып, аябай ыраазычылыгын билдирип сүйүнүп отурам. Расул бир жылда мени чакырып турат, ар дайым деп сүйүнүп атам. Рахмат. Ушул ишиңе ийгилик. Анан ушул жаңы жылдын астында мына буюрса аз гана убакыттар калды. Жаңы жылды дагы 2021-де уй жылы келет экен буюрса. Тосо алабыз алдыда. Мен анда ушул чу дегенде эле кыргыз жер, кыргыз эли жөнүндө ырдап баштайын деп атам. Жакшы болот. Элибиз аман, жерибиз аман дегендей. Өз алатоом деген биздин Усупбаев деген агабыздыкы музыкасы. Медина Албаевдин сөзүнө жазылган чыгарманы сиздер үчүн аткарып берейин. Эгерде араңыздарда ырдап жүргөн кишилер болсо, чогуу ырдап олтуруңуздар. Анда кеттик, жалпы биздин көрүшүлөр болсун. Көңүл толку өткөр көмүңдү
көргөндө кереметтүү кучагыңда жүргөндө көз алдымаңа аппак тоолор тартылат алыс жүрүп сага көңүл бөлгөндө ойду эргите ой көңүл сергитет алыс жүрүп сага көңүл бөлгөндө шыктанамын минип кыялы демесин чалкып жаткан кандай укмуш немесин караныңдан кагылайын алатоо кандайдыр бир жүрөккө дем бересиң эй карагай кайын ой арчалуу жайың кандайдыр бир жүрөккө дем бересиң баракелде. Дары таштай тунук булагың көрпө болуп өскөн көк тулаңың ырың менин сенин демиң эмеспи өз алатом өзүм өскөн турагың эй тунук булагың ой көрпө тулаңың өз алатом өзүм өскөн турагың эй тунук булагың ой көрпө тулаңың өз алатом өзүм өскөн турагың өз алатом өзүм өскөн турагың Ай, баракелди, үнүңүзгө береке, бар болуңуз. Албетте, туулган жердин топурагы алтын деп коет, кыргыз жаш сөз бар. Албетте, азыр бизди сагынуу менен алыстан көрүп жаткан көрүүчүлөрүбүз бар болгон болсо, анда сизге дагы бизден салам айтабыз. Ардактуу замандаштар, бүгүн бир аз баягы адаттагыдай эле, салтка айлангандай эле бүгүн викторина оюнубуз болбойт. Анын ордуна биздин ушул Надира Бегим эжекебизге кимде ким оригиналдуу кайталанбаган суроолорду берген болсо, албетте эфирдин аягында биз атайын убакыт бөлөбүз дагы жыйынтыктап, эгерде биз эки сизге жакшы келген, сиздин көңүлүңүзгө жаккан бир эки суроону тандайсыз, анан ошол эки суроонун дагы бирөөсү мыкты десеңиз, мага жак десеңиз, анда биздин демөөрчүбүз Эркатай дүкөнүнөн мондой болгон балдардын акыл эсин өстүрчү оюнчуктар белек беребиз, эң оригиналдууга. Андан экинчисинде дагы биз куур кетирбей, ага дагы мондой болгон сонун таттууларды белек берели. Бул дагы биздин демөөрчүбүз ушул Кыргызстан дүкөнүнөн атайын ушул жалпы биздин көрүүчүлөрүбүзгө деп белектерибизди кандап койгонбуз. Ушул биздин демөөрчүлөрдүн белектерин берели. Анда ардактуу көрүүчүлөр, чамдаңыздар 223 03 03 66 телефон номер иштеп жаткан учуру. Дагы бир рет кайталап кетем, оригиналдуу кайталаңыз суроого бизден белек болсун. Тар айтканда Надира Бегим эжеке экөөбүздөн. Анда биз сөзүбүздү уланта берели. Надира Бегим эже, эми ушул жалпы көрүүчүлөр азыр бул жакта дагы суроолор келип атат. Өзүңөр тууралуу маалымат берип койгулачы дейт. Ардактуу көрүүчүлөр, мен өзүм тууралуу айтайын. Мен кечки Баткен берүүсүнүн алып баруучусу Атужан Мурасул Акматов, анан бүгүн бизде конокту ырчы Надира Бегим эжекебиз Исабекова. Эми мен сизге токтоло кетейин. Ушул эмне үчүн атыңыз Надира Бегим, Надира эмес?
Жакшы суроо, абдан жакшы, мага жаккан суроо десем болот. Анткени ушул бала төрөлгөндө атын коюу аябай мындай жоопкерчиликти талап кылат экен бул ат энеден. Мен атымды чоң атам койгон экен. Ошол мезгилде ушул Надира Бегим деген бир кино тасма болчу экен. Бул биздин өзбек туугандардын бир ырчы шайыры, даткасынын аялы дагы болгон, ушундай элди бийлеген, элге сөзү өтүмдүү болгон, элге кызмат кылган, менимче жароокер, жар болгон аялдын ысымы экен. Анан мен атымды ошол кино аркылуу койгонбу, ошондо коюлган экен. Мен бирок ыраазымын, ошол атымды узун 11 тамгадан турат. Надира Бегим деп. Кээде айтат, бул сиздин жанагындай псевдоним, өзүңүз жасаган эмеңизби деп сурайт. Жок, чындыгында мен өзүм атым ушундай узунураак. Ушул кинодон алынып коюлду деп атасыз го. Неме жашоодо кандай адамсыз? Надира Бегим. Бул мындай карасам өзүм атымды анан мен өз алдынча кичине эс тартып эме болгондой изилдеп калып карасамдай, бул атымдын мааниси жөнүндө айтсам, бул араб тилинде, араб биздин арабча го, аттарыбыз негизи ошондой коюлса, мусулман дини да араб тилинде болсо жакшы дейт. Араб тилинде менин атым бар экен. Бул мындай редкий, орусча айтканда бир сейрек кездешүүчү оригинал экен. Ошондой маани берет экен. Анан мен өзүмдү андай деле сезбейм, чындыгында, бирок мындай бек, бир жоопкерчиликтүүрөөк, бир ишти баштасам аягына чыгарганга аракет кылган, ушундай бир атым, ушундай атыма жарашып калды окшойт. Жөн гана эле мынтип кенен мындай жүрө бербейм да, ушундай кандайдыр бир ушул атыма жарашыктуу болгонго адамдын бир каныда, жаныда ошол нерсе жашайт окшойт да. Мен ошентип ошол атка татыктуу болуш керек эң башкысы. Ошондой окшойт. Сизге көбүнчө жөн эле Надира деп кайрылгандар болобу? Надира деп тең туштарым ошондой кайрылышат. Чогуу көп мен атымды көп пайдаланган кишилер. Анан көбүнчөсү мындай жетекчилерби же бир илимдүү, билимдүү кишилерби же ошол атты жакшы көргөн инсандарбы толук айткан адамдар да бар. Азыр бул жакта SMS билдирүү бар экен. 580 абоненти. Өнөрүң өркүндөй берсин, Надира дейт. Чыгармачылык ийгилик, ден соолук каалайм. Кадамжай шаарынан Айнура эжең SMS билдирүү жиберген экен. Ал эми кийинки SMS билдирүүбүз дагы бар. Салам дейт. Барыңыздарга салам. Ассаламу алейкум. Кечки баткен. Салмат Садыковдун кыргыз жерим ырдап бериңизчи деп 770 абоненти суранган экен. Суранычыңыздарды сөзсүз түрдө эске алабыз. Бирок эжекебиз бүгүн өзгөчө жакшы бир чыгармаларды даярдап келди. Атайын биз менен байланышканда биз айттык, ушундай бир көрүүчүлөрүбүздүн купулуна толгон бир жагымдуу чыгармалардан болсун деп айтканбыз. Эжекебиз ошого карап даярданып келген. Сөзсүз түрдө сиздердин дагы сурооңуздарды эске алабыз. Саламатсыздарбы? Кечки баткен телекөрсөтүүсүнүн жамааты. Саламатсызбы Надира Бегим эже? Сизди биз аябай жакшы көрөбүз. Иштериңизге ийгилик. Булбулдай болгон үнүңүз эч качан өчпөсүн деп 312 абонент SMS билдирүү жиберген экен. Кандайсыздар? Кулумду айылдан көрүп жатабыз дейт. Надира Бегим сиңдим, салам. Мен Разаков айылдан болом. Надира менин сиңдим Исабековдор менен бир көчөдө жашаганбыз бала кезде деп 069 абоненти SMS билдирүү жиберген экен. Баарына салам айтам. Рахмат туугандарым баарына. Ардактуу көрүүчүлөр, дагы бир эскертебиз. Надира Бегим эжекебизге өзгөчө, оригиналдуу, кайталанбаган суроолорду кимде ким узаткан болсо, анда эфирдин аягында балким сиз биздин тараптан, ошол биздин демирчилер тараптан билектерге ээ болуп калышыңыз мүмкүн. Андыктан аракетиңизди кыла бериңиз. Коногубузга суроо дейт. Кыргыз жалпы акча бирден кошкондо канча сом, канча тыйым болот дейт. Бизге дароо эле жооп менен жазып коюпсуз. Мүмкүн болушунча бир оригиналдуу дегенде эжекебизге тийишелүү суроолор болсо жакшы болмок. Көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып көрөйүн. Балким саламдары же сизге суроосу бардыр. Алло, саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Кутман кечиңиз менен. Сурооңар кайтара койгула. Биздин көрүүчүбүз демек жаңы кошулган окшойт, түшүнбөй калды окшойт. Биздин сурообуз, ардактуу телекөрүүчүлөр, дагы бир эскертем. Биздин коногубузга оригиналдуу суроо берсеңиз сиз тараптан, эгерде коногубузга сиздин сурооңуз жаккан болсо, мына башында эле мен берген суроом жагыптыр. Демек, ушул сыяктуу сиз дагы кызыктуу суроо берген болсоңуз, анда сизге биздин белегибиз бар. Ошону айтайын дедим. Бүгүн бирок тилекке каршы баягы оюнубузду бүгүн ойнотпойбуз. Буюрса кийинки берүүлөрдөн ойнотобуз. Анда сиздин ушул акыркы жаңылыктарыңыз тууралуу эмне жаңылык болуп атат? Өзүңүз айткандай, мынакей карантинден бери көрүшпөгөнүбүзгө 1 жыл болуп кетиптир. Ошол аралыкта сиз эмне менен алектендиңиз? Жакшы суроо. Карантин учурунда
бир эл журт менен чогуу болуп, үй жайда бала чака менен, үй бүлө менен болуп калдык дагы. Аябай коркунучтуу дагы болуп калды чындыгындачы, бир кооптуу болупчу, ойлонуп, сыртка чыкканга кандай бир анан ал эме да өтүп калды. Бирок ушунчалык мүмкүнчүлүк болду чыгармачылыкка, ырдаганга, жаттаганга, жаңы чыгармаларды изденгенге ушундай убакыттар болуп калды да. Мен эми чыгармачылыгымда мынтип эле көп эмелерди жасап жүгөрдүм дей албаймын. Ошондой болсо дагы мен ушул бийчилердин тобун түзгөм го, ошолордун үстүндө жайында дагы мен өзүм костюмдарды жасаймын го, баш кийимдерди жасап, ошолорду даярдап, жаңы бийлерди коюп, репетиция кылып, аз-аздан эмди убакытты текке өткөрбөйлүк деп анан ушул кыздарга дуэттерди жаздырганга, өзүмдөн кийинки баягы группаны дардап жүргөн кыздарды өстүрөйүн деп, өзүм дагы ырларды жаздым чындыгында. Чыгармачылыкка бирок кичине көңүл бурулду. Бирок чыгармачылык болсо деле кандайдыр бир ой болуп калды да. Бул кандай болот экен? Баягы оорунун таасири абдан бир жаман таасири дагы болду, жакшы жагы дагы болду десем болот да. Менимче эми ушул чыгармачылыкты мына эми буюрса баары жакшы болуп баратат. Демек жөн отурган жоксуз? Демек ырлар жаздырдыңыз, ооба, ушу чыгармачылыктын үстүнөн ар дайым иштейсиң да, иштеп. Алдына кадам шилтеп кетебиз да, иш кылса. Токтоп калбаш керек да. Группа деп калдыңыз, ошол группа тууралуу дагы айтып кетсеңиз. Бул группанын түзүлгөнүгө мына 2 жылдан ашып калды. Кыздардын группасы. Жалаң айымды, кыздардан, Би балдардан би тобу түзүп, Азаль деп ушул мен уулум атынан койдук эле. Ошол жерде бир 10го жакын кыздар тарбияланып, анан дагы бир жакшы кубанычтуу жери ушул группанын ичинде 5 кызым турмушка узаттык быйыл карантин учурундачы. 5 тең турмушка чыгып, азыр бактылуу болуп жашап атат. Өз кызыңыздай болуп калса керек. Өзүм кыздарымдай болуп, мен менен иштеп, ушул кандай десем, мага канат болуп жүрүштү да. Жанагы ырдаганда жаныңда канаттар жүрсө, ага беттер көкөлө учасың дегендей, мага дем болчу. Аларга мен дем берип дегендей, аларды мен колдоп, алар мени колдоп жүрдү эле. Бул группа ушундай түзүлүп калды, элдин жакшылыгында кызмат кылабыз. Анан көбүнчөсү ушул шаардык иш-чараларда деле катышып, чакырган жерден баягы кайрымдуулук концерт болобу, эки өлкөнүн ортосундагы баягы международный деп коет го, улуттар аралык бир иш-чаралар болсо барып активдүү катышып жүрөбүз. Жакшы. Бизде дагы суроолор бар экен. Апа Жайнаковдун ырларынан ырдап бериңиздерчи дейт. 033 абоненти. Салам, кечки баткен дейт. Сизге суроом, эң бактылуу күнүңүз эсиңиздеби? Жана сиз намаз окуйсузбу деп сурайын дедим эле. Эжем ага сиз аябай жагасыз, чыгармачылык ийгилик деп бизге 115 абоненти СМС билдирүү жиберген экен. Мүмкүн болсо ушул СМСтерди сиз акырындап баягы эске да тутуп алсаңыз, аягында анан жыйынтайбыз. Сизге жаккан суроолорду, сизге жаккан суроону. Азыр биринчи суроо болот. Азыр эми бул сизге суроо берип аткандардын биринчиси ушул болду десек болот. 115 абоненти. Эң бактылуу күнүңүз эсиңиздеби дейт. Жана сиз намаз окуйсузбу? Сиз мага аябай жагасыз дейт. Рахмат. Эми жооп берип кетиш керек го дейм, а? Жооп берип кетиңиз. Эми бул алгач баягы намаз жөнүндө сүйлөп атпайм, мен намаз окуйсузбу деди. Кудайга шүгүр окуймун намазды. 5 маал бул парз го намаз. 5 маал окубасам да 1 маал багымдатты окуганга ушундай окуп калам. Кудайга шүгүр кылам. Ошол окуганга мүмкүнчүлүк берген Аллахка шүгүр. Анан бактылуу күн. Ооба. Эң бактылуу күнүм. Эми кандай десем, бактылуу күндөр менимче эң бактылуу күн бул. Эми эсте эң баягы эсте калган күнүңүз мындай бир кызыктуу окуялар болушу дагы айтсаңыз болот. Демек бул биздин абонентибиз ушуга караштуу берди окшойт да менимче. Эми адам баласынын ар бир эле ошо жашап аткан күнү менимче бактылуу болсо керек. Ошентип айтып атам, жалпылаганда ошондой эле болуп калат экен да. Анан эми сиздин ушул эң бир кызыктуу окуялардан, бир сахнада, эми сахнада көчө жүрөбүз, же жашоодо бир кызыктуу окуялардан айтып берсеңиз. Бизде эми бактылуу күндөр десе ушундай. Баардык эле күнүбүздү бактылуу деп эсептейбиз, албетте. Баардык күнүбүз бактылуу болсун ар бирибизге дегендей. Анан мен бактылуу күндөрүм көп экен, бирок биринчи бирөөсүн айтайын десем башка күндөрүм таарынып калбасын деп тамаша. Жакшы, анда кийинки суроо Надира Бегимеже, талантыңыз өркүндөй берсин. Сизге суроом, жашоодо эмнени бийик тутасыз дейт. 225 абоненти. Жашоодо эмнени бийик тутасыз? Жашоодо эң бийик туткан нерсем бул адамдык сапат да. Ошол адамдык сапатты бийик тутуп жүрүш керек деп ойлоймунчу.
Адам болгондон кийин адамча жүрүш керек, ошону бийик тутам. Сонун. Азыр бизде дагы байланышта көрүүчүбүз бар экен, кабыл алып көрөбүз. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык, кутмандуу кечиңиз менен. Рахмат сіздерге дағы. Таанышабыз, атыңыз ким, каяктан чалатасыз? Нуризат Бозадырдан чалатым. Нуризат Бозадырдан. Өзүгө суроо берейин деген. Өзүгүмдү баалаган эң жакшы сапаты жана өзүндөгү жаман көргөн сапаты. Экөөнү айтып атат. Өзүңүздүн жакшы көргөн баягы баалаган сапатыңызды да айтып кетсеңиз болот экен. Мен андамын тейин, биринчи жакшынан баштайынбы, жамандан? Менин жакшы сапаттан баштайм. Жакшыдан баштай бериңиз. Мен жакшы сапатым, мен негизи чындыкты жакшы көрөм. Ошону сүйөм, чындыкты айткан. Анан жаман сапатым да ошол чындыкты айткан, бетке айткан ошол сапатым болсо керек деп ойлойм да. Экөө тең бир эле жооп болуп калат экен. Демек, мына ушундай ардактуу көрүүчү азаматтар, ушундай суроолорду берериңиздер. Бул жакта дагы аябай суроолор келип жатат. Арасында дагы ырдаткылачы дегендер болуп атат. Буюрса ырдатабыз алдыңкы мүнөттөрдө. Өзүңүздүн эми үй бүлөңүз тууралуу айтып берсеңиз, канча уулдун апасысыз? Мен азыр 4 перзентим бар. 3 кызым, 1 уулум, кичинекей уулум, 3 кызым, катар кыздарым бар. Анан уулусу мына 10 класс болуп, быйыл студент болуп атат, 9 базасында окуттук. Ошол Азаль деп түзгөн тобумдун бий коюучусу болуп, алдыда өзү бийлеп, ошол мени менен баягы трио ырдап чыкканыбызда да кызым бар арасында, кызым ырдап жүрөт уулусу. Кийинкилер да бары музыкага шыктуу, жакшы. Анан жолдошум ошол маданият бөлүмүндө башкы эсепчи болуп эмгектенет. Жолдошум менен курагыбыз тең. Мени ар дайым колдоп, азыр деле келген, мына сагым досу менен, коллегабыз менен чогуу мени Темир Унаа менен биякта сиз менен келген жолдошуңуз болот, э? Жолдошум болот. Жакшы. Чогуу келгенбиз. Азаматсыз мына ушундай, демек, албетте бирөө жарым ушинтип колдоп турса, албетте сиздин да чыгармачылык баягы алдыга өсөт деген ойдобуз. Рахмат. Азыр бизде дагы бир көрүүчүлөр чалып атат, ошону кабыл алып көрөлү, андан кийин сизге жагымдуу музыкалык чыгармага кезек берели. Даярданып турасыз. Алло, саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мүмкүн болсо телевизордон алысыраак туруп алсаңыз жакшы болот, ардактуу көрүүчү. Рахмат. Биздин Надира бегим кызыбыз менен сыймыктанабыз. Ошо Надира бегимдин шаарынан чалып атабыз, шаарынан. Атыңыз? Атым Жулдузай. Угуп атабыз. Надира бегимдин талантына ташкындай берсин, ар дайым үй бүлөсүнө бакыт, иштерине ийгилик. Рахмат. Сурооңуз барбы? Ошо Надира бегимге суроо, ушу кыргыз элинин кайсы эстрада ырчыларыны кумир тутат. Жылдыз эже, сизге чоң рахмат. Жообуңузду экран аркылуу угуп алсаңыз болот. Кыргыз эстрадасы кимди кумир тутасыз дейт? Эстрада дегенде эстрада жааты, фольклордук, эстрадалык деп бөлүнөт, опера жанры мисалы. Эми эстрада деп калдым, мен Жылдыз эжекем Сүлктүү шаарынан чалыптыр. Рахмат Жылдыз эжеге дагы тынччылык, аманчылыкты каалаймын. Мен талантымды баалап, убактысын бөлүп, мынантип эфирге түз чыгып атканга мен кубанып атам. Рахмат сизге. Мен эстрада ырдагандардан Султан Садыралиевдин ырдаганын жакшы көрөм, анткени ал жандуу, домбура, комузду коштоп, үнү да аябай. Жолдошуңуз кызганбайбы? Жок, аны мен чыныгы чыгармачыл инсан катары баалаймын. Ошол бааны. Жакшы. Демек, улуу инсандардан кимди кумир тутасыз? Улардан эми өзүбүздүн Саламат эжебиз да эң идеалдуу киши. Чыгармачылыгы жагынан дагы, аялдык сапаттарынан дагы, даанышмандыгы, билимдүүлүгү, кайраттуулугу, элге жасаган эмгеги, эрктүүлүгү, иши кылса биздин Кыргызда эң орду чоң бул Саламат эжебиз деп билем да. Анда Надира бегим эжекебиз ырдаткыла дейт, бул жакта суроолор. Анда даярданып, комузду колго алып, ата эне жөнүндө ырдап берсеңиз дейт. Бул жакта саламатсызбы Надира бегим эже, биз сизди жакшылыктарыбыздын
жарчысы ар дайым бар болуңуз, биз сизди Айкөлдөн көрүп жатабыз алга деп бизге 116 абоненти смс билдирүү жиберген экен. Саламатсыздарбы? Кечки Баткен көрсөтүүсү Надира Бегим талантың ташкындай берсин. Мен Сүлүктүү шаарынан салам айтам. Сенден суранабыз, Кыз бала гүл деген чыгарманы тарткылап койсоң, сени урматтап, сенин коллегаң деп бизге 365 абоненти смс билдирүү жиберген экен. Бул жакта эми эстрадный азыр ардактуу көрүүчүлөр, комузга түшөм ошол кыз бала гүл. Ошолор комузга анча түшүрбөйм. Түшпөй калат, Анча түшпөй калса, анан туура эмесирак болуп калса, тон окшошпой калса керек менимче. Окшошпой калса, кээ бирде мисалы тональносттер жетпей калат да, кээ бир. Ошон үчүн эстраданы анча көп урдабайбыз дагы. Ошо элдик чыгармаларды комуздардаса, ого бетер жакшы, көркү ачылат. Албетте, ар бир нерсенин өзүнүн. Бирок рахмат, ушундай суроо жазган Айкөлдүк туугандар экен, биздин Айкөл деген бул Лейлектин подхоз деген жери да. Аябай бийик, баягы Алтын бешик деген тоодун астында жашаган эл, таза абаны жуткан, таза суу, тиягы жайлоо. Ушундай сонун жерде чалган баарына рахмат. Демек бизди азыр сонун жерден көрүп жатат экен, да? Туугандарыбыздын баарына салам. Айкөлдүк, Айкөл элинин жалпы тургундарына бизден да чоң салам, Баткенден ысык салам айтабыз. Ар дайым биз менен бирге болуңуздар. Анда сиздердин урматыңыздарга Надира Бегим Исабекова жагымдуу музыкалык чыгарма. Ат эне жөнүндөрдү аңыз деген сунуштар болуптур. Мен кийинкилерди аткарып берейин. Азыр өзүм даярдап отурам. Күтүү деген ырдырдагым келип атат. Бул чыгарма ушул махабат темасында, сүйүү темасында ошону тартып коеюн да. Макул. Сездирип салкын илебиң аскага тийип жанчылап, манаттай күйүп кыржактан жел өпсө тоонун гүлүнөн, камчыгай өңдү гүлдөп алдастайт менин дүнүйөм. Алыста жүргөн жан курбум жарыңа окшоп өзүңдүн, көзүмдөн учуп караның өрттөй болуп эзилди. Баракелде. Көзбөй коюп таптакыр жетүүгө мага туш кылбай, өкүрөк сана көңүлдөр камоодо калган туткундай. Жарыгы болгон мезгилдин жарымы күн да жарымай, тагдырдан тапсам эликтин таптырбай кеттиң жаным-ай. Кый чалыш жолдун айынан калсам да мезгил өткөрүп, өзүңө бирөө көз салса өрттөнүп турам өрттөнүп. Баракелде. Kanatтай karanın turdu uzatıp, keng düğüne bolup geremet evimdin tappay kıyalım. Kalkılda baram kaydadır karkıra bolup kıyalım. Kalkılda baram kaydadır karkıra bolup kıyalım. Kıyalım. Баракелде, кол чабуулар болсун, кол чабып коюңуздар. Мына ушундай азыр экрандын комуздун эсине да ыраазычылык, шаңгыраган, заңгыраган сонун комуз экен. Ошол комуз өзүгө жараша, да? Сонун экен. Чоң рахмат. Мына ушундай сонун музыкалык чыгарма болду. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер түз эфирде бизди көрүп жаткан учуруңуздар. Сиздер Баткен телеканалында кечки Баткен көрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Бүгүн биздин студиябыздын мейманы ырчы, мына ушундай көп кырдуу таланттуу, сиз сүйгөн Надира Бегим Исабекова bizde konukta. Eğer de sizden оригиналдуу калуу тилек же суроо болсо, буюрса сөзсүз эфирдин аягында мен дагы бир рет айтып кетейин. Эгерде биздин эжекебизге сиздин сурооңуз жагып калган болсо,
Эң көңүлүмө жакты ушул суроо деген болсо, анда биздин демөөрчүбүз Эркатай дүкөнүнө моңдой болгон балдардын акыл эсин өстүрүүчү оюнчукту белекке беребиз. Эгерде сиз ушундай оюнчуктарды кайдан табам деген болсоңуз, анда туура эле Баткен шаарындагы ошол Эркатай дүкөнүнөн алсаңыз болот. Бул жакта жаңы төрөлгөн ымыркайдан баштап 16 жашка чейинки улан кыздарга ушундай акыл эсти өстүрүүчү жана ошондой эле кийим кеченин баардык түрүн тапсаңыз болот. Дареги Баткен шаары Курманжан дүкөнүнүн арты жагында жайгашкан. Ал эми биздин экинчи дагы демөөрчүбүз бул Кыргызстан дүкөнү. Ал жакта сиз чекене жана дүң баада үй тиричилигине керектүү баардык продукталардын түрүн тапсаңыз болот. Арзан дагы эң башкысы Нургазиев көчөсү, Асылбек соода борборунун жер төлөсүндө подвалында жайгашкан десек болот. Андыктан баарыңыздарды күтөбүз. Мен ушул магазиндерди, дүкөндөрдү сиздерге сунуштайын. Бизде дагы СМС билдирүүлөр аябай көп экен. Айдира бегим, сен мага аябай жактың, атыңа затың жарашкан, келбетиң чыны кыргыз жыттанган, кыргыздардын бактылуу кызы экенсиң деп 159 абоненти сонун СМС билдирүүсүн жибериптир. Салам дейт Назира бегим эже, суроо берейин дедим эле. Сиз жашоодо эмне жоготуп, эмне таптыңыз жана эң жакшы көргөн адамыңыз ким дейт 195 абоненти. Эң жакын көргөн адамым бул жолдошу деп айтпаймынбы? Келиңиз. Жашоодо эмне жоготтуңуз, эмне таптыңыз, анан эң жакын көргөн адамыңыз ким дейт 195 абоненти. Аябай күчтүү, аябай бир мындай ой жүгүртө турган, ойлонуп жооп бере турган сонун суроолорду берип атасыздар. Туугандарым, ыраазычылык билдиремин. Сиздердин эми купулуңуздарга канчалык деңгээлде тола алам, тола албайм, кечирим сурайм, туура эмес жооп берип кое турган болсом, бирок абдан кыйын суроолор экен. Эмне жоготтуңуз, эмне таптыңыз дейт. Эми мен бул суроого мындай эле жооп берейин. Эчтеке деле жоготпойн, эчтеке деле таппайын. Эң негизгиси аман болоюн, сиздер менен бирге болоюн. Эң жакшы жооп болду, азаматсыз. Надира бегим, салам, мен эжең Айнура, сени колдоп жүрөбүз дейт. Бичилер группа өтө сонун тойлорду көрүп жүрөм дейт. Кыздарыңды турмушка узатып, Кудай кааласа, бул группа класс сен келечекте Гүлшайыр Садыбаков эжедей бол деп колунудан деп бизге 069 абонент СМС билдирүүсүн жиберген экен. Салам, кечки Баткен кандайсыздар? Эжеге суроо 100га чейин канча жети бар дейт. 262 абоненти логикалык суроолорду берип баштап атат. 100га чейин канча жети бар дейт. 262 абоненти. Ар бир ондуктун башында боло турган болсо, менимче 17 болуп калабы? 17 болуп калабы? 17. Ардактуу көрүүчү, эгер көрүп жаткан болсоңуз, балким өзүңүздүн жообуңуз болсо, анда жазып койсоңуз болот. Надира эже кандайсыз дейт, иштериңиз? Шашпай турсаң, эгер логически болсо 1 эле жети болушу мүмкүн да. Эгер мен айтып атсам, мисалы ар бир ондукта 7 деп эсептесек, кийинки ондукта 17 болуп калып атпайбы? Жалгыз эле 7 болушу дагы мүмкүн экен. Эгер логикалык суроо болсо, жалгыз эле 7 болот. 143 абоненти жазып атат. Надира эже кандайсыз, иштериңиз болуп жатабы? Лелика бар деген ырыңызды аткарып бериңизчи деп Исфана шаарынан Нургазы Нуриза. Лелика бар деген чыгармаңыз барбы? Бул абоненттер тааныйм да. Нургазы, Нуриза, силерге салам. Кыздарыңардын убайын көргүлө, көп балалуу болгула дейин. Лелика бар деген ырымды суранып калышат. Негизи бар ошол чыгармаңыз? Негизи өзүм автордук чыгармаларым. Анда жакшы, автордук чыгармаларда кезек беребиз. Кандайсыздар Баткен ТВ жана Назира деп коюптур. Надира бегим эже, сизди сырттан таанысам да үнүңүз аябай жагат. Угуп турабыз, ырларыңыз дейт. Суроо, балалыктагы эң кызыктуу балалык күндөрүңүздөн кызыктар болгонбу деп бизге Москванын номерден 0612 абоненти жазган экен. Мен ушул суроого мынтип жооп бергим келип атат да. Балалык күндөрдө анда окуй элек болчумун. Биз тайнимдер менен чогуу жашаганбыз. Кулунду деген айылда. Ал убакта тойлор эшикте болчу, вечерлер. Анан эшикте болду. Кечинде башталчу да, караң киргенден кийин вечер башталат. Анан апама мени ошол жерге алып барың. Мен ырдагым келет. Эмне кыласың? Барбай, эми чакырбаган эле жерге. Болбой, анан апам алып барбаса тайнемди койбой, анан алып бардырып, ошол жерде сага окшогон жигиттер алып барчу. Жолубузу эжекелер ал убакта ошондой алып баргандар болгон да, мугалимдер же бир жакшы сүйлөгөн туугандарын койгон. Арасынан жакшы көрөк сүйлөгөндөр. Мен өрөмө бер микрофонду бер эми. Эми ошо микрофонду алып, эми ошол кишиге мен тиешем барбы, жокпу, ырдагам жанагы
гүл десте теремин, апама беремин. Аны ол тойга кандай тиешеси бар мен билбейм. Бирок микрофонда ошону айтып, бүт дем тайне кеттик да анан кетип барып жакшы уктап калчумун да. Мен ошону ойлосом азыр күлкүм келет. Экинчиден ошол убакта эле ушул ырга кызыгып. Демек шыгыңыз ошол убакта эле бар экен да. Тайманбай эле бар болуп, ал ырдап айтып ошо басып бүттү кетип калчу. Кызыгат элем ошондо. Жакшы. Анда комузду да колго кармайсыз. Азыр бир абонентибизди кабыл алайын, андан кийин сөзсүз түрдө кайрадан суроолорго өтөбүз десек болот. Азыр SMS билдирүү бар экен, ошону окуп коеюн. Өнөрүңүз өркүндөй берсин. Чармачылык жолуңуз качан башталган? Чармачылыктан башка дагы эмнелер менен алек болосуз? Комузду кайсыл жерден жана кандай диплом менен аяктагансыз дейт. Азыр эске алып туруңуз, мен көрүүчүнү кабыл алып көрөйүн. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы. Ассаламу алейкум. Сиз түз эфирдесиз. Аты жөнүңүз ким? Каяктан чалатасыз? Мен Лейдектен чалып атам, ушу кулумдан. Атыңыз? Атым Дастанбек. Дастанбек, э? Кулумдан, Лейдектин кулусун. Угуп атабыз. Дастан ага, сурооңуз барбы же каалоо тилегиңиз барбы Надира бегим эжекебизге? Надира бегим менен каалоом бар эле. Бул менин аяш кызым болот. Мен апасы менен биз бирге өскөнбүз, бирге чоңоюп, бирге окуганбыз. Мен өзүм дагы нерчи болом ошо кулумда. Жакшы. Надира бегим тааныйт. Демек, коллега экенсиз. Дастан ага, акыбалыңыз кандай? Ден соолуктарыңыз кандай? Жакшы, рахмат. Баары жакшы. Кудайга шүгүр. Бизди көрүп атасызбы? Надира бегимге мен каалоом. Угуп атасыз. Раматыда ийгилик. Ошо балдарың менен, кыздарың менен Салам алейкум. Десек эмнегедир үзүлүп калды. Чоң рахмат ардактуу Дастан ага. Жакшы каалоо тилектериңизге биз мынакей күбө болуп калдык. Анда жообуңуз Айша таңызга. Айшатама биринчиден салам. Эфир аркылуу мына баарлашып атам. Сизге ушул чалганыңызга ыраазычылык билдирем. Мен эң негизгиси мен энем тааныган адамдардын баарын жакшы көрөм, сиздерди жакшы көрөм. Рахмат. Анда жагымдуу чыгарма болсун. Бүгүн баягы кээ бир инсандарыбыз жарык дүйнөгө келип, туулган күндөрүн белгилеп жаткандар бар. Жалпы ушул бизди көрүп аткан, бүгүн өзгөчө майрамдарды белгилеп жаткан инсандардын урматына бир жагымдуу музыкалык чыгарма болсун. Макул. Азыр эми туулган күн жөнүндө айтып калдың, Расул. Анан биздин жетекчибиз Сабурова Адат Барактын мына туулган күнү болуп, бүгүн олтурат мына ушул кишини учурдан пайдаланып. Демек бүгүн туулган күнү. Адат Барактын анан мен Байназарова Иззаттай деген группалашыбыз бар, чогуу окуганбыз. Ошол кыз эсиме келип калды да, учурдан пайдаланып куттуктап коеюн эми. Бар болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Ооба. Анда бардык ушул бүгүн туулган инсандар үчүн, жергебизде жашаган бардык тургундар, бүгүнкү мына Баткен телевизиясын көрүп аткан бардык көрөрмандар үчүн болсун. Мен Ырсбай атабыздын бир жакшы ыры бар экен, келчи кымбаттым деген ырыны ырдап берейин, кабыл алып коюңуздар. Жаңыртып алат onun жыгасын, алатын шап торгойлордун ырдашын. Жаз жаңырып мен турамын сумсайып, жаздан эге келбей койдум кымбатым, жаздан эге келбей койдум кымбатым. Жаркын гүлдөр жасалгалап кыр башын, жай чакырып табигаттын сымбатын. Жер жап-жашыл менин өңүңер сарым, жайдан эге
сенде кышты жай кылар. Келчи келчи кыш тилиде кымбатым. Келчи келчи кыш тилиде бар сенде кышты жай кылар. Келчи келчи кыш тилиде кымбатым. Келчи келчи кыш тилиде кымбатым. Келчи келчи кыш тилиде Баракелде. Сонун өнүңүзгө сөз жок. Ардактуу Надира бегим эже, аябай эсемес билдирүүлөр өтө көп. Ошондон мен азыр окуп кетейин, сиз эске алып туруңуз, Саламатсызбы дейт, сиздин ырыңызды аябай жакшы көрөм, үй бүлөм менен сүйүп угабыз, сизге ийгилик каалайм деп Катыран айылынан 604 абонент эсемес билдирүү жиберген. Ассаламу алейкум дейт. Мен Өзбекстандан окшойт. Райымжан, сиздерге кечки салам, жумуштарга ийгиликтерди. Надира бегимге особый салам дейт. 305 абоненти. Кийинки эсемес билдирүү. Надира бегим эже, кандайсыз? Менин суроом, сиз жашоодо эң өкүнгөн нерсеңиз жана үй бүлөдө кухняга кандайсыз дейт. 091 абоненти. Эми үйдө кандай кожойкесиз деген суроо экен. Иштериңиздерге ийгилик, дайыма жакшылыктар коштоп жүрсүн деп 091 абоненти. Чоң рахмат. Надира бегимдин талантын абдан баалайбыз, ийгиликтерди каалайбыз, дастандарды да жакшы айтат дейт. Суроо: талантын өркүндөтүү максатта борборго келип дастанчы эжебиз Роза Аманованын тобу сыяктуу топко келип кошулбайбы деп 095 абоненти өзүнүн суроосун берген экен сизге. Рахмат, сонун жакшы суроолор. Ушундай да баягы элиң бар, сен ырдайсың. Элиң сага кам көрөт. Элиң барда көкөлө учасың дегендей, мага жакшы каалоо тилекти арнап жаткан бардык көрөрмандарга, бир туугандарыма ыраазычылык билдирем. Мен талантымдын өсүшүн каалагандарыңыздарга да иншаллах рахмат. Роза эжебиз биздин сыймыгыбыз, албетте ошондой группаларда ырдаган кандай сонун. Бирок ошондой биз баягындай аралык, бизде 1000 чакырым аралыкта жашагандыктан, мен үй бүлөлүү болгондуктан, мен балдарым бар дегендей, өзүм жумушум бар дегенде, ушул жакта жана үй жай болуп калгандыктан мен ал жака кээде барып болсо дагы мен ойлойм, ушул жакшы сунуш экен, барып анча-мынча ырдап турсам эчтеке деле болбойт. Ушундай Расылдай укаларым чакырып турсам, эмнеге барбайт экен, буйрса барамын. Буйрса барды алдыда. Анан кухня жөнүндө сурады, жок деп коелуга. Кухня деген бул эми ашкана деген, ашканада мен кандай аялым, ушул 4 баламды эптеп-септеп тамагын жолдошум менен кошо бышырып берип жүрөмүн. Анан кыйын эмесмин, анчалык ашканага кыйын деле эмесмин. Колдон келген тамак, өзүбүздө ашты жакшы жасайт, ошо ашты деле жасайм. Анан кыргыздын 5 бармагында колдон келишинче аракет кылып жасайбыз. Чоң рахмат. Бул жакта дагы эсемес билдирүү бар экен. Барыңыздарга салам, Надира эже. Сизге суроом, Жездем экөөңүздөр 3-4 жыл сүйлөшүп жүрүп турмуш курдуңуздар. Жездемдин сизге эң биринчи берген белеги эмне болгон жана сактап койгонсузбу деп 312 абоненти жазган экен. Демек эске алып турасыз, талантыңыз ташкындай берсин, сиз менен ар дайым сыймыктанабыз деп 495 абоненти жазган экен. Ушул эжеге ийгилик каалайм деп 300 абоненти жазган экен. Эсемес билдирүү аябай көп. Кыз затуда кызды канча сом менен алып чыгасыңар деп бул жакта эми сиздин дагы ставкаларыңызды сурап аткандар болуп атат мынакей. Кийинки эсемес билдирүү: салам Надира бегим, сени абдан жакшы көрөбүз, ырларыңды сүйүп угабыз. Бала кезиңде сага суроо кандай тамашалуу күндөр болгон деп 415 абоненти жазган экен. Мүмкүн болсо ардактуу теле көрүүчүлөр бир оригиналдуу суроолор болсо жакшы болот. Ошондуктан аракет кылыңыз жана бизден белек жеңип алганга өзүңүздүн күчүңүздү жумшаңыз.
Салам, Надира эже, биз да сизди үй бүлөбүз менен көрүп жатабыз. Сизге логикалык суроо бергим келди дейт. Мүмкүн болсо, ардактуу көрүүчүлөр, азыр ойлонгонго убактыбыз жетпей калышы мүмкүн. Бир жакшы бир суроолорду бергенге аракет кылыңыз. Анда ушул жездебиз менен дейт, канча жыл, 3-4 жыл сүйлөшүп, анан баш коштуптар, Бул сизден аркаңыздардан карап жүргөн адам окшойт менимче. Анан жездебиз. Жездең менен азырга чейин сүйлөшөм да, ошого азырга чейин сүйлөшүп жүрөбүз десем. Жок, андай эмес. Албетте биз сүйлөшүп жүргөнбүз чындыгында. Чогуу окуганбыз да. Анан ошол менин туугандарым окшойт менимче. Мен жакшыраак билген инсандар. Сиздин артыңыздан карап жүргөндөр го дейм. Карап жүрөттүр. Эми жездесинин эң жакшы эсте калган белеги мага шакек берген. Мындай футляр болот го жүрөктөн. Эми ошол эсимде калыптыр. Ошонун ичинде шакек болчу. Мен көпкө таккам ал шакекти. Эми баягы айтат го, мага бриллиант алтын эмес, ал алтындан да кымбат болгон ал шакек. Чоң рахмат. Биздин мынакей убактыбыз дагы жыйынталып бара жатат экен, Надира бегим эже. Эгерде бул жакта СМС билдирүүлөр көп экен, бирок мен эфирден сырткары сизге ошол суроолорду окуп коем, Жолдошуңуз менен сүйлөшкөнсүзбү же алып качканбы дейт бул жакта СМС билдирүүлөр. Салам, кечки баткен, Надира бегим эженин талантын тазим, үй бүлөсү тууралуу айтып берсин дейт, үй бүлөсү тууралуу сөз кылдык. Кийинки билдирүүлөр дагы бар. Надира бегим эже, сизге чарманчылык ийгилик каалайбыз дейт. Чоң рахмат. Сиз ойлонуп туруңуз, сизге жаккан суроолорго биз азыр белектерди берели. Кийинки СМС билдирүүлөр бар. Окуп койгулачы дейт. Азаматсыз өкүл апо, сизге чарманчылык ийгилик каалайбыз. Биз сизди жакшы көрөбүз деп 288 абоненти билдирүүлөрүн жазган экен. Демек, ушунчанда айтпасам болбойт окшойт, Расул. Анда кыскача айтыңыз, Кыска гана айтайын, биз жакында ушул өкүл улдуу болдук. Анан келиндүү болдук. Өзү өкүл кызым бар болчу. Буга чейин анан Баяман деген уулубуз, Айчүрөк деген кызыбыз болду. Абдан кубанып атабыз. Аларга салам. Бактылуу болгула алтындарым. Саламатсыздарбы, кечки баткен көрсөтүүсү бүгүнкү коногубуз Надира бегим Исабекова эжекебизге чармачылык ийгиликтерди каалайбыз деп жердеши Жээңгүл жакшырларынан ырдап койсоңор. Чоң рахмат деп тилекке каршы убактыбыз бүтүп калат. Эми ушунча келген суроолордун эми буга чейин дагы азыр көп суроолор бар. Эми ушуга чейинки сизге жаккан абоненттерге биз белегибизди берели. Кайсы белек сизге кайсы суроо жакты? Суроолордун баары абдан сонун суроолор берди. Эми арасынан тандашыбыз керек. Бир эки жакшы өзүңүзгө купулуңузга толгон. Биякта чалуулар дагы болду. Мен логикалык жана жети деген мага жакты. Бир эми сен деле айтып сунуштайсың да. Бирөөсү анан сиздин кыйын суроо берди да, сизге жакшылык жана кандай деди? Жоготуу жана эмне таптыңыз деген суроо жакшы болду, ошол да жакшы суроо. Ооба, сиз бул жашоодон эмне жоготуу, эмне таптыңыз деген суроо, Анан дагы бирөө белек үчөө го, үчөөнү берелик ада. Макул, мен азыр мен жездем дегенге берсем тууганчылык жак болуп калат анда. Азыр мага мүмкүн болсо атайын ошол сиздин айыштагыңыз чыкты, мен ошого бул жакта да бир белегим бар эле, ошону мен атайын айыштагыңызга коюп турам. Атайын улуу башын кичи кылып бизге чалган үчүн бул белекти ушул биздин атыбыздан эле ушул дастан айыштагыңызга алып барасыз. Бул сизге аманат. Бул сизге аманат. Ал эми мына экөөнү бирөөсүн эми сизге кимиси өтө жакты купулуңузга толду, мына белектер. Эми логикалык суроо бергенге болгон берелик, бул өзүмдө мозаика. Демек, логикалык суроо берген көрүүчү, эгерде көрүп жаткан болсоңуз, азыр биз да эфирден сырткары сиздин байланыш номериңизди табабыз. Жүздө канча жети бар деген. Ушул белекти сиз алдыңыз. Андан кийинкиси? Ошол жанагы мага эмне жоготтуңуз, эмне таптыңыз. Демек, бул инсан дагы бизди көрүп аткан болсоңуз, сизге дагы эфирден сырткары чалабыз. Сизге чоң рахмат, атайын убактыңызды бөлүп, ушундай жолдун алысына карабай келип бергениңиз үчүн. Алла ыраазы болсун. Аман эсен эми жетип алыңыздар. Убактыбыз ушундай кыска болуп калды эми бул жага. Ушундай алтындай болгон Расул икама чексиз ыраазычылык билдирем. Жолуң ачык болсун, үй бүлөң жакшылык күнүкөр. Анан ушул Баткен телевидениясын медиа деп койсуңар, медиа борбору ушул жетекчиси биздин жакында Алым Токторов агабыз келген. Ал кишинин да ишине ийгилик каалайм. Ушул жерде кызмат кылып аткан баардык биздин коллегаларыбызга ийгилик каалайм. Мо комуздун ээсине да мен айтам, ушундай кыздуу болсо, мага ошо комуз серкен кыздар болсун. Айтканыңыз келсин. Ардактуу телегөрүүчүлөр, ардактуу замандаштар, жалпы биздин көрүүчүлөр, баарыңыздарга кайрадан эми ушул эфир аркылуу көрүшкөнчө деп коштошуп калабыз. Кызматыңызды тартуу жөнүм Расул Акматов болду. Жана ошондой эле режиссер Алмаз Дарынов, оператор Бекжан Мажитов жана Тарел инилерибизге чоң рахмат айтабыз. Кайрадан эмки жума көрүшкөнчө саламатта калыңыздар, аман болуңуздар.